Өзү негизи эле ошол көлгө мен жылына 2 жолу 3 жолу барып турам да. Сезондо анан сүт ичкени жана кымыз ичкени. Анан ошол жардамчым экөөбүз ошол күнү ошол жардамчымдын иштери менен анан өзүмдүн ошол жанакы барс деген неме дем алуу борбору бар да, эс алуу борбору. Ал общественный место. Ошол общественный местага барып биз кымыз алдык жаңы жылга мына дем алыш күндөрү үй-бүлөбүз менен биз жана спиртной ичимдик ичпегендиктен кымыз ичебиз. Үй-бүлөбүз менен ошол кымызды алып, анан ушу жаңы жылга даярданып ошол жерден анан жанакы коттедждерди көрдүк. Коттедждерди ушу жаңы жылдан кийин жанакы немеге дем алыш күндөрү ошол жерде эс алсакпы деген үй-бүлөбүз мененчи. Анан ошону дагы брондогону дагы бир сыйра көргөнү барып, анан кымыз алып кайттык. Ошол общий ошол барс деген бул элдин баардыгы барып эс ала турган комплекс. Ал жерде Камчы Көлбаев менен жолугушту деген ошондой бир маалыматтар жүрөт. Ал чындыкка дал келбейт. Ал жерде мен Камчы Көлбаевди көргөн жокмун. Мен өзүмдүн жардамчым менен бардым. Жардамчым менен кайттым, кымыз алдым. Литр үйүмө. Жолуккандыгы тууралуу далилдер бар деп айтып жатат да. Жолуккандыгы тууралуу далилдер болсо чыгарсын ошол. Мен ошо сүйлөшүп отурганымды видеосу же болбосо бир немелери сүрөттөрү болсо чыгарсын. Мен андай жолуккан жокмун. Мен жолукпаган адам менен эле жолукту, анан тиги кылды, бул кылды деп бул деле курук доматтайм. Маалыматта ушул себеп боюнча силерди ГКМГге допроско чакырдыбы? Кече ушул сиз эмне үчүн көлгө бардыңыз, кимге жолуктуңуз деген эле суроо. Камчы Көлбаев жөнүндө мындай сөз болгон жокпу? Камчы Көлбаев эми ошол жерге кимге барып жолуктуңуз деген сөз болду. Көлбаев бар бекен, ал менен жолуктуңузбу деген сөз болду кече. 25 ноябрь деп декабрь. Декабрь да? Декабрь, Негизи эле Көлбаев жолугуп байланышыңыз барбы? Ошо байланышы бар, жакын байланыш бар дегенди айтып атпайбы? Байланышыңыз барбы? Жок, мен Көлбаев менен эч кандай ортобузда эч кандай мамиле дагы жок, тааныштыгыбыз дагы жок. Көлбаев. Буну эмне деп баалайсыз ана бул таратып жаткан маалымат? Эми өзүңүздөр көрүп турасыздар да. Ар кадамыбызды лупа менен карап, болбогон жумуштарды, болбогон иштерди эле өздөрүнчө эле болдуруп ушундай болот да.